Президенттин карындашы деп атпайбы? Президенттин карындашынын колун сурап келиптир, анан вертолет менен келиптир, антип келиптир. Бирөөнүн тагдырын, турмушун эмне кыласың? Мен мисалы үчүн мен аны туура эле көрдүм. Биздин киргиздер айтмакчы, белый зависть деп коебу, азамат экен. Ошол жигит, колун сурап келген жигит, ал эми ал өзү билет да. Ал вертолет менен келип приложение кылабы, ат менен келеби, жөө келеби, ал жигит өзүнүн сүйүүсүн билдирди ал кызга. Туурабы? Аны жөн эле вертолет менен келип мынтип. Мына кече жакында эле Баткенте бир айылында бир Рахман деген агабыз бар. Сен да тааныйсың, Рахман агайдын доосу, Разылдын доосу. Ошол келин алып, баласы менен келини жанагындай кукурузный самолет менен кайсы бир жак үчүн айландырып, ЗАГСка чыгарып келди. Эмне болуптур? Андан көрө баары сүлтөлөй эле, Кудай, менин кызыма да ушинтип бак бер. Менин кызым да колу үчүн бирөө үчүн сурап келсин. Менин балам да бирөөнүн колу үчүн сурасын. Мен да ушинтип той кылайын деп, жакшы ниет кылбайлыбы? Анан айрдан саясатташыр, анан бул мынтип, анан антип. Эми ал тиги жигит азамат, мен ошол жигитти алдыма чыкса, колунан бекем кысып, азамат экенсиң дейм. Кана менин балам барып ошентип бирөөнүн колун сураса, кана сенин кызыңдын бирөөгөн колун ошентип сураса. Туурабы? Андан кыйын тойлорду берип койгон толтур адамдар бар. Аны эч ким айткан жок. Саясат өзүнүн жолу менен бирөөнүн бактысы эмне кылабыз аны муну мынтип анан тигинтип деп. Туурабы? Андан көрө багын берсин деш керек. Бактылуу болсун, болду. Ал менен мен ошо президент тууган күндө туруп чыга жүрөбү. Sen vертолетмен gelsen ben sana tiyeyim dedim. Kızık ko? Tura.